Бул биз жайгашкан боз үйлөр. Жалпы 13 боз үй бар экен. 13 эмес, 16 боз үй. Алардын экөөнүндө бул жердегилер жашайт. Бирөөсү кухня, ресторан. Биздин балдар 3-чү, 4-чү жана 5-чи боз үйдө жайгашканбыз. Сиздер менен кичин тааныштырып. Nan берем екен, нан айтқан еді? Нан қошпай жегенде. Азыр булгурдактын дамын татып көрөбүз. Эсалы ойдогудай Кыргыз Travel менен бүгүн Соңкөл жергесине келип, ажайып коз табиятка туш болуп, бул жактан юртишний лагерлерди иштеткен адамдар менен таанышып, досторду таап, алардын күнүмдүк жашоо шарты менен таанышып, сонун болуп жатат. Бул жердин өзгөчө чайы эң негизгиси көл, айланасында тоолор, бул өзүнө тартып турат экен. Азыр биз жайгашкан лагерде мен 10 деген бааны берем да. Мыкты, бардыгы ошо суусунан баштап жата турган жериңе чейин бардыгын даярдап, эң сонун деңгээлде карашат экен адамдар. Албетте өзүм мен бул саякаттоону 2 жылдан бери адат кылганмын. Быйыл 3-чү жылы. Мындан нары дагы улантып, башка чет жактарга чыгалы деген пландар бар. Негизи Оштон Соңкөлгө келе турган болсоңор, анда 2 ашуу менен чыксаңар болот. Бул Кара Кече, анан экинчиси Молда ашуу. Биз Молда ашуу менен чыгып келдик. Чоң перевал, жолдору бир аз начар, бирок жол тандабастар менен чыксаңар жакшы болот. Негизинен азыр бул жакта аба ырайы мыкты. Көлдө бир аз суук болгону менен атмосфера сонун. Бүгүн мына Соңкөл жайлоосундабыз. Соңкөл жайлоосунда Мирлан деген боз үйлөрдүн ордосу. Ушул жерде эс алып атабыз. Биз ушул Пикрейс коомунун, Чуркоо коомунун мүчөлөрү да келгенбиз. Так, достор, биздин саякатка жөнөкөй адамдар келген эмес. Ар кими өзгөчө. Азыр да бир кызыктуу нерсе болгон атат. Бизде жөөгүлүктөр бар. Буйрса 25 километр чуркашат. Ошондойбу? Буйрса да коер. Чөз биригип 30 километр чуркайт, 30 километр. Формалар Бирок даяр. нерсени эске алыш керек туугандар. 3200 деңиз деңгээлинен бийиктикте жүгүрүшөт. 3200 тура эле көрүндү болду. 3200 деңиз деңгээлинен бийиктикте жүгүрүшөт. Бул деген сөз бир аз немеге өпкөгө күч келет. 25ке жетет, надеюсь. Ошо форманы жоготпойлу деп чуркаш керек болуп атат. Адатка айланып алып ушунча Соңкөлгө келип, чогуу кетпесек болбойт. Чыгып жоголуп кетет десең, чыгып жоголуп. Сүйлөшө албайсызбы? Мики менен сүйлөштүм, кичине сүйлөштүм. Азында 2 палочка чыкты. Бизде сизге СМС жазып коюлду. СМС жазып койду. Не карагыла, мына только ушундай телефон иштейт экен. Пайдасы тип атат Nokia. Тип атат. Билайн еще. Билайн кармайт. Керек деп ойлодум мен. Түшпөйт экен. Жерден связь чыкса, өтө 15 Pro Max жакшы тартат дедиле. Бир карап койбойлу ошо. Көрбөйбү. 3 антенна чыгып турат. 3. Билайн тартат экен да. Достор,
саякатка же болбосо тоого чыкканда эң ыңгайлуу машина бул Toyota 4Runner же Toyota Surf. Бизде 3 машина бар. Экөө 4Runner, бирөө Surf. Бул автоунаалар жаман жолдо көп жүрүшөт. Ошол себептен мотор биринчи кезекте жакшы каралыш керек деп эсептейм. Ал эми мотордун жакшы каралышы үчүн Сен уланып кетсең дальше. ушу жерин кырып коебуз, Так. Ушу жерин кырып коебуз, достор. Хлектор айтат. Исхак не деп атат? Чуркабайм деп атабы? Исхакты чуркатабыз бизче. Что-то чуркабайм деп жалкалык кылып атат. Ой, ну неге ты сразу так айтасың, неге? Достор, машиналарыбыз боюнча бүгүнкү болуп жаткан 10 күндүк 2 жумалык экспедициябызда 3 машина менен чыкканбыз, 3 унаабыз бар. Бул биринчи 4Runner. 4Runner 285 кузов, кыймылдаткычтын көлөмү 4. Бул да алды үзүлөт. Бул Американын базарына чыккан машина, Toyota'нын. Буларда дизель болбойт. Кийинки бул Surf, оң тарапта рулу жайгашкан 2.7 көлөмү мотордун. Бул деле алды үзүлөт. Бул Япония рыногуна чыккан, базарына чыккан. Андан кийинкиси ушунун эле 185 кузову, 4Runner Америкага чыккан тоже. Анын объему көлөмү 3.4 бензин. Буларда дизель чыккан эмес, жогоруда айткандай. Ошол аркасында блокировка бар, ошол 4Runner ал мага караштуу. Ошода келдик. Негизи бул машиналарды бир алыска экспедицияга чыккан деле ыңгайлуу. Берки крузактарга же патролго караганда булар бир аз кичинерак, 5-6 адам менен жүрө албайсыңар алыс жолго. 4 адам менен комфортно айланып дүйнө кыдырсаңар болот негизи. Биздин башкы деме өрчүбүз бул Golf мотордук майлары. Бул Американ майы. Биздин базарга жакын деле келди. Ошондуктан биз азыр мен өзүм 4Runner'ыме 2 жолу куюп көрдүм, жакшы май негизи. Бул машиналарга азыр алыс жолдо тест кылып куюп көрүштү, көрөбүз эми аягында кандай болот экен. Жүрүштөрү пока жакшы азырынча. Майлардын ар түрдүү сапаттуу кымбат баалуу дагы бар, арзаныраак дагы бар. Toyota Корея базарынан чыккан, Япония, Америка, Европа бардык эле машиналардын моторлоруна ыңгайлаштырылган жакшы сапаттуу май.